кызым эмне болуп калды, кайсы кыз келди, менин жанымда кайсы кыз жашап атат деген бир сезимдер келет экен да. Мен кандаймын, чачымды мынтип койсом мындай турбайбы, тигилердики чачы мындай, менин кашым мындай деп өзүн өзү таанып биле баштайт. Бир кезде карасаң эле балаң башкача боло баштайт да, сенден алыстай баштайт, комнатасын жаба баштайт, кээ бир нерселерин көрсөткүсү келбей, сенден жашоосун ката баштайт. Айтып атпайбы, анан биз кайсалыбызга балдардан, өспүрүмдөрдөн бир нерсе талап кылабыз. Гормон деген это жанагы эме дейт, мындай кандайча айтсам, цунами да. Бир кичинекей эле бала турат, цунами эмеси толкун келип жөн эле мынтип эле жаап эле кетет. Ашкере катуу сүйлөп көңүлүн оорутуп албаганга аракет кылыш керек да. 50дөн ашкан киши менен сүйлөшсөң, ата-энесинин айтканы эсинде да. Жаман сөз айтканы особенно эсинде да. Топурак салганга да келбейм дегендер көп болуп атат да. Мен ушул нерсеге таң калып жүргөм да. Ойлоп көрсөм, эмнеге таң калам? Эмнеге таң калам? Анткени деген убагында бир топ кечирилгис сөздөр айтылган экен да. Кандай эмне болсоң дагы мен сени бардык эмелериң менен кабыл алам. Ошол учурда анан кийин баягы бир момент болду да, мындай эмете түштү да, кандай десем, баягы чыңалуу азая түштү да. Айтайын дегеним, ата-эненин маалымдуулугу көп болгон сайын сен жакшыраак кабыл ала баштайт экенсиң ошол өзгөрүүлөрдү. Барыңыздарга салам. Аты жөнүм Салтанат Адылбек жана бул каналда сиз өспүрүмдөрдүн психологиясына арналган маалыматтарды таба аласыз. Бүгүнкү биздин коногубуз 20 жылдан ашык тажрыйбасы бар психолог Асель Сүйүнбаева. Дароо эле айтып коеюн, бул темага жөн жерден кызыкканым жок. Менин дагы балдарым ушул татаал курактын босогосунда турат. Биз балдар менен азыр сүйлөшүүдө, үйдө кандайдыр бир мен күтпөгөн, мен даяр болбогон жагдайлар, суроолор болуп атат. Анан мен ушул сиздердей адистердин жардамына муктаж болуп турам. Анан кийин мен сыяктуу ата-энелерге дагы жардам берүү максатында, ошолордун суроолоруна жооп берүү максатында сиз менен маектешүүнү туура көрдүк. Негизи буга чейин багы балдарың кичинекей алакан, кичинекей таман, анан айым, күнүм, айым деп эле жүрөсүң дагы, анан азыр үшкүрүнүп, сага жооп кайтаргысы келип, сен авторитетиңди тааныбай, ушундай жагдайлар пайда болуп атат. Бул негизи өспүрүм куракка нормабы? Албетте. Элестетсеңер, силердин бала чоңоюп атат дегендин эң биринчи белгилеринин бири да. Албетте бала баягы сиз айткандай кичинекей алакан, кичинекей таман болуп, ал кала бербейт да. Бала чоңойгон сайын анын психикасы дагы, анын жан дүйнөсү дагы өзгөрүүгө дуушар болот. Ошо нерсеге ата-энелер негизи мындай туура айтканда даяр болуш керек да. Баланын сизге жабышып калышы керек эмес. Бала өзүнүн жолун тандап, сиз ошо жолду үйрөтүп, сиз жол тандап да бербейсиз. Сиз ошо жолду, ошо бала тандаганга гана баягы багытын берип туруп эле, ошо жолго салып, баягы жакшы бар деп эле айтып коюшуңар керек да. Ата-эненин негизги функциясы, милдети көрсө ошондой экен. Биз даяр болушубуз керек. Жанагы азыр ошо абдан көп ушундай суроолор келет да. Ата-энелерденчи мен ошону айтып койгум келип атат. Бул сепарация деген нерсе да. Азыр көп жерде сепарация деген сөздүн маанисин мындай кээ бирде бурмалап коюп атышат, бирок бул абдан керектүү нерсе. Анткени бала чоңоюп атканда, ошо өзгөргөндө, мүнөзү өзгөрө баштаганда, баягы бала башкача боло баштайт, сенин сөзүңдү укпай баштайт, сиз айткандай сенин авторитетиңди артка жылдырып гана коет, өзүнүкүн гана чыгара баштайт. Бул нерсени негизи биз байкап көрсөк, бала 3 жашында эле башталат да, негизичи. Баягы эми орусча айтканда ясам деген возрастта. Өзүңө ата-энелер азыр жакшылап байкап көрсө, эми баягы 3 жашында эле десе, именно 3 жашында эмес, 2,5-да, 3,5 жашында акырындан баштала берет да. Мынтип бирдемени алып берейин десең, колуңду түртүп коюп, өзүм алам, деп колуңду ары түртүп, мындай өзү мен өзүм ошону кылам дей баштайт да, өзүнүн кызыгуусу арта баштайт ошол нерсегечи. Ата-эне ошол нерседен жүрөгү оорубай, коркпой ошо нерсеге сүйүнүш керек да. Анткени бала өзүнүн ыктыярдуулугу менен ошо бир нерсени жасагысы келип атат.
Бул деген баягы орусча айтканда самостоятельность, туурабы? А бала мына ошо возрасттан өттү, анан кийин мына өткөл куракка келип калды. Бул куракка келгенде баланын сепарациясы абдан билинет. Көп ата энелер айтат, менин балам ушунчалык ласковый болчу, менин жанымда эле жүрчү, менин колумду кармап, менин жанымда эле болуп, мама, мамочка деп, баягы негизи бизге мага аябай жакын болчу балам же кызым деп айтышат да. Анан бир кезде карасаң эле балаң башкача боло баштайт да, сенден алыстай баштайт. Комнатасын жаба баштайт. Кээ бир нерселерин көрсөткүсү келбей, сенден жашоосун ката баштайт, сенден досторун ката баштайт экен. Сенден экөөңөрдүн ортоңордо бир түшүнүксүз бир дубал пайда болобу, баланын өзүнүн бир секреттери пайда болуп калат экен. Анын баарын албетте эми ал бала да баары бир жакшылап туруп жашыра албайт, биз сезебиз да. Анан баягы ата эненин жүрөгү ооруй баштайт экен. Менин балам эмне болуп атат? Менин балам менден алыстай баштады, менин балам менин сөзүмдү укпай баштады, менин балам менин авторитетимди ташка чагып атат. Эми кандай кылам? Менин балам мындай каяка кетип атат, көчөгө кетип атабы же эмне болуп атат? Ошол эле убакта ата энелер байкай баштайт. Бала үйдөн кача баштайт. Эми үйдөн качат дегенде үйдөн сыртына качып эмес, кээ бир учурда сыртына деле кача баштайт. Баягы үйдө болгон мамилеге жарашачы. Бирок бала көбүрөөк баягы ата энесин эмес, үй бүлөнү эмес, үйдөгү кишилерди эмес, башка үйдөн сырттагы адамдар менен баарлашууну, ошолор менен болууну, ошолор менен көбүрөөк убакыт өткөрүүнү каалай баштайт. Алар андан да анча чочубаш керек, негизи мындай байкоо жүргүзүп туруш керек да баланын жашоосуначы. Ал убакта ал деген баягы өспүрүм болуп калган бала өзүнө окшошторду тандай баштайт. Мен өзүм менен теңдүүлөр менен сүйлөшөм. Анткени алар бири-бирин түшүнүп атат да. Биз таң калбашыбыз керек, бирок баягы байкап турушубуз керек да. Эмнеге таң калбашыбыз керек? Анткени деген чын эле биздин оюбуз уже калыптанып калган, биз чоң кишилербиз, биздин баарына өзүбүздүн баабызды берип койгонбуз. Булар чоңоюп атышат, булардын баасы башкача. Биз көрүп турган, балам дагы, мен дагы көрүп турган бир нерсеге, бир көрүнүшкө анын баасы башкача болот. Менин баам башкача болот. Негизи ал бала даже баалабай деле коюшу мүмкүн ал нерсеничи. Биз көнүп калганбыз. Баарына баягы атын атап баарын аябайт эле тиги бул мындай экен, бул тигиндей экен, бул вообще болбойт экен, муну менен дос болсо болот. Ушундай көнүп калганбыз да сүйлөпчү. Азыркы балдар аны кабыл албайт. Анткени булар башкача. Негизи эле менин оюмча ушу 2000 жылдан кийинки балдар абдан кандай десем эме да, баардык нерсеге өзүнүн ою, көз карашы бар. Ушунчалык ошондо дагы булардын көз караштары мындай ушунчалык индивидуалдуу да. Биздин убакта мүмкүн азыр кичине эметип келейин, салыштыра кетейин. Биздин убакта бизге кандай десе ошондой болуп калчу да, чын элечи. Азыр ал балдарга мындай принцип өтпөйт. Алар азыр андай нерсени түшүнбөйт. Макул болуптур деп коет дагы, бирок баары бир жакшылап сүйлөшүп көрсөк, баарына өзүнүн ою бар, өзүнүн көз карашы бар. Ошондуктан балдар мындай жыла баштаганда, силерден мындай секреттер пайда болуп, силерден мындай алыстай баштаганда өзүңөрдү колго алышыңар керек да. Урушуп, аша чаап, мындай ашкере катуу сүйлөп, көңүлүн оорутуп албаганга аракет кылыш керек да. Анткени азыркы айткан сөзүңөрдүн баары тең, анан кичинекей эле баягы урук эле салып, андан кийин чоң бак чыккандай эле, анан кийин ортоңордо бир абдан чоң дубал пайда болуп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн азыр биротоло баланы алыстатып албаш үчүн, ошон үчүн азыр балдар менен мындай абдан аяр мамиле жасаш керек да. Аяр десе бирок деген башыңа чыгарып, биротоло кылганын кылдырып эле коюш эмес, жок, баланы түшүнгөнгө аракет кылыш керек. Бул деген вседозволенность деп коет, ал эмес. Азыр менин сөзүмдү кээ бир ата энелер угуп ойлобосун, ушинтип эле таштап коюш керек экен, өзүнүн жолу менен өзү кете берет экен. Жок, андай эмес. Мен жандан бери эмнеге айтып атам? Байкоо жүргүзүп туруш керек. Мындай ненавязчивый наблюдение деген бар да, баягы бала байкабаш керек, сен аны прям эмне кылып атат, эмне кылып жүрөт, байкоо деген кандай? Ким менен дос болуп атат? Компаниясында кандай балдар бар, кандай кыздар бар?
балаңа эмне кызык болуп атат. Мурун кызык болгон нерселер анткени андан кийин өспүрүм убакта кызык болбой калышы мүмкүн. Андан баягы убакыт өткөндөн кийин кайра кызыгы келиши мүмкүн. А бирок ошол убакта болгон мурдагы нерсенин баарын тең неме кандай десем, каршылык көрсөтүү, каршылык көрсөтүп, уже бул жашоого туура келбегендей кылып подростковый протест деген ошол каршылык көрсөтүү да, Ооба, буга чейинки болгон жашоону жокко чыгарып, жаңыча башка бир нерсе. Ооба, менин жолум башкача. Меники башкача болот. Эмне силердики ушундай болсо эле меники да ошондой боло бермек беле деген сөздөр көп айтыла баштайт да. Анан силердин понятияларыңар менен деп баштайт. Силердики менен мен жашай албайм, мен силердикин түшүнбөйм. Жок, эмнеге андай болуш керек? Прям ушундай кандай десем баягы ата эне көп учурда жини келет да. Ой, жашабагыр дешипчи. Бул эмне деп сүйлөп атат мага? Ай, бас жөр, яйца курица не учат деген сөздүн баары башталат ананчы. Андан дагы Калдыңбы деп. бул чоңойдуңбу? Сен билесиңби деп баягы ортосундагы баягы эмени ажырымды абдан көбөйтө башташат да. Бала андан кийин уже баягы көңүлү сразу калып калбайт. Негизичи, бирок эң негизги айтып кое турган нерсе, бала канчалык силерге каршы туруп, канчалык силерге каршылыгын көрсөтүп атса дагы ойлобогула да, менин балам жаман көрүп калды, менин балам жек көрүп атат, менин балам бүттү алыстады, мен баламды жоготтум, мындай болбой калды деген истерикага впадать эткенге болбойт. Эң негизги мен азыр айтып коючу нерсе, ата энесичи мындай алкаш болсо дагы, ушунчалык баягы начар кишилер болуп атса дагы, мен ушул нерсени байкадым, ушу 20 жылдан ашык иштеп жүрүп өспүрүмдөр менен. Ата эне бала үчүн авторитет. Биз ошону билишибиз керек да. Моягыбызда түйүп алсак, бизге оңоюраак болот бала менен сүйлөшкөнгөчү. Анткени баланын поведениясы, баланын жүрүм турумунун баары тең, баланын даже окуганы, бирөөлөр менен сүйлөшкөнү, силер менен сүйлөшкөнү, ал нерсени мындай менин авторитетимди таанып атат деген көрүнүшкө көрүнгөнү менен баланын жан дүйнөсүндө ата эне баары бир авторитет бойдон калат экен. Баары бир ошо авторитетти биротоло мен ошону жоготтум деп коркуп, анан кийин бүт туура эмес нерселерге, көрүнүштөргө жол бербей, жаман урушуп, көңүлүн калтырып алып, катуу сөздөрдү айтып албай, мындай бала ошончолук калчылдаган сайын ата эне ошончолук өзүн колго алыш керек да. Өзүн колго алыш керек, китеп окуш керек, көп мындай маалымат алыш керек балдар жөнүндөчү. Ооба, балаң өзгөрүп атат, сүйүнүш керек. Анткени элестетсең, сенин балаң сенин көз карашыңан башкача, бир башкача ойдо, башкача көз карашта болуп, ал чоңоюп атат. Бул кандай десем, сонун нерсе да. Ошол көз карашты акырын гана баягы сага жакпайт мүмкүн. Көп учурда бизге балдардын көз карашы жакпайт, бирок ошол көз карашты акырындан кайра мындай коррекция кылып, түздөп койсо болот. Кайсы учурда түздөсө болот? Только мен баланы сыйлап, мен балага мындай жакшы мамиле кылып, мен балага түз мамиле кылып, мен балага баягы мен жакшы көрөм да баары бир баламдычы, туурабы? Ошон үчүн ошо бала ошо мен жакшы көргөнүмдү, менин сүйүүмдү, менин жылуулугумду сезгендей кылып сүйлөшсөм, ар бир бала акыры эле ошо түз эле жолго түшөт экен. Ал моменттен коркпош керек. Ошо родительдер, негизи ата энелер сүйүнүш керек да. Балам өзгөрүп атат дегенгечи. Бирок, конечно, бир-эки коррекция кылып кетчү жери бар. Сен жанагында айткандай эле байкап турушуң керек баланы. Каяка барып атат, кимдер менен дос болуп атат, эмне кызык болуп атат балама, эмнеге мынчалык баягы мүнөзү кээ бирде абдан катуу өзгөрүп кетет да. Эмнеге андай болуп атат, эмнеге мынчалык жабылып атат, мектебинде эмне болуп атат, мектебинде классында эмне болуп атат. Бул баягы бирөө үчүн түштүп аткан жокпу, мектепте же башка жерде, же башка бир нерсе болуп аткан жокпу, ошолорду байкап туруш керек да. Аны кантип байкайсың эгерде сен калчылдап жиниң келип, бала менен урушкуң келип, баланы бастырып салгың келип атса? Демек, өспүрүм курак кайсы бир деңгээлде 3 жаштагы баланын кризисине окшошуп кетет экен. Окшошуп кетет. Өзү алдынчалыкка умтулуу, анан кийин баягы ата энелерден алыстоо. Анан ушул өспүрүмдөрдүн болгон каршылыгынын бардыгы ушу табияттан берилген ата энеден алыстоо максатында жасалат экен. Ар бир адам, биз түшүнүш керек да, ар бир биздин бала, ал деген бизге жабышып калган нерсе эмес. Негизи биз билишибиз керек.
бир убакыт келгенде мен кетем, сиз баарыбыз кетебиз. Ошо мен кеткенден кийин балам кандай жашап кетет дегенге биз ошону даярдап эле турушубуз керек экен да. Баланчы бүттү, сенин болгон функцияң ошо экен. Ошол эле экен. Коркпош керек. Бала өзүнүн жолун тандаш керек. Биз азыр эгерде чынын айтсак, биз түшүнүп атпайбызбы? Биздин көз караштар кичине башкача болуп атпайбы? Мен аны азыр баягы толеранттуулук жөнүндө айткан жокмун. Бирок баягы адамдын баягы бийик баягы идеалдары бар да. Адамгерчилик, анан кийин бири-бирине мындай көңүлдү калтырбай сүйлөө, баягы сылык мамиле болуу деген ушу бир нерселердин баарын тең үйрөтүүгө мүмкүн эле бала бизден көрөт экен. Ошол баланын жанагындай каяша айтып, өшкөрүнүп, сени жактырбай, сага сүйлөгүсү келбей жатканын баардыгы бул өспүрүм курактын кайсы бир миссиясы катары кабыл алса болот экен, Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш, жаратылыштан Абдан мыйзам ченемдүү нерсе. Негизи чынын айтсам, ушул нерсе болуп атканда мындай деп силер мындай кичине выдыхать этип койсоңор болот да, жакшы депчи. Бала өзүнүн убагында, өз убагында ушу сен көзүң, башың аман тирүү болуп турган убакта балаң ошо нерсени өтүп алганы жакшы экен. Анткени кээ бир учурда ошондой болуп калат, кээ бир ата-энелер айтат: "Ой, менин балам вообще андай болгон жок, ушундай тынч, спокойно эле өтүп кеттик, вообще андай болгон жок" дешет дагы. Анан кийин бала кээ бирде консультацияларга жазылышат, анан кийин баламдыкы мындай болуп атат. Анан карасаң, 20дан өткөн баланыкы, мына 21 жаштагы баланыкы ошого окшош бир подростковый, ошо өспүрүм чактагыга окшош өзгөрүүлөргө дуушар болуп атканы байкалат да. Анан сүйлөшө келсең эле ата-энеси абдан эки жактан тең. Биягында муну окуйсуң, биягында тигини окуйсуң, анан кийин плавание барасың, анан кийин момундай деп баланы ар кайсы жактан контроль кылып мындай тим эле мындай бир эмеге бекитип салганда, бир обручкачы бекитип салгандай да. Анан бала паспортун алат, бала чоңоет, анан кийин бала мүмкүн акча таба баштайт, негизи бүт эле өзгөрө баштайт да. Анан ошондо анан баланыкы чыгышы мүмкүн экен да. Баягы внутренний напряжение, абдан ичиндеги чыңалуунун баары тең, анан кийин мына сага деп, анан кийин 20 жаштан кийин чыгышы мүмкүн экен. Анан ойлоп койдум, ооба туура эле экен, негизи бала өз убагында, кээ бирөөнүкү азыр 10 жаштан кийин эле башталып калып атат да. Анткени биз байкашыбызчачы 10 жаштан кийин өзгөрө эле баштадыбы кабыл алгыла. Но эң биринчиси ата-эне өзүн байкаш керек. Мен кандай мамиле кылып атам? Мен не только балага кандай мамиле кылып атам? Мен балам көрүп турат да меничи. Мен бияк менен кандай сүйлөшүп атам? Туугандарым менен кандай сүйлөшүп атам? Ата-энем менен кандай сүйлөшүп атам? Жора жолдошторум менен мен кандай байланыш түзүп атам? Мен сүйлөгөн стилим кандай болуп атат? Мен аякка барып бирдемени сүйлөп, анан бияка барып бирдемени сүйлөп ушинтип атамбы? Ошонун баарын тең балага негизи башынан эле бул байкап турат экен да, анан кийин кабыл ала баштайт экен да. Ошон үчүн эң биринчи баланы өзгөртүп эмне кылабыз? Эң биринчи ата-эне өзүбүздү өзгөртүшүбүз керек да. Анан коркпош керек. Баланы мурдагыдай эле сүйгөнүңдү айта бер, көрсөтө бер. Менде деле ошондой болду. Анан кийин кыйналгам, айтып атпаймынбы, мындай эме болгондо мындай кыздардыкы мындай билинет экен да, кыздардыкычы мындай бир нерсеге абдан тим эле чарчурттуу айтпагыла. Бат эле күлүп туруп, жайнап туруп эле 5 мүнөттө кайра кээ бирде күлбөй, жайнабай деле чарчурттун үстүнөн чарчурт кыла баштайт экен кээ бирдечи. Анан ойлойсуң да, сенин бүт психологияң баары тең ошондо каяка кетип атат депчи. Анткени биякта психология илими турат, а биякта болсо карасаң эне турат да. Менин кызым эмне болуп калды? Кайсы кыз келди? Менин жанымда кайсы кыз жашап атат деген бир сезимдер келет экен да. Анан бирок ошондо баары бир ойлодум, жок, мен эми азыр эмне деп айтышым керек? Анткени мага өзүмө мындай сезиле баштады да, кызым мындай мамам жакшы көрбөйт дегендей бир сезим пайда боло баштады да. Ушинтип ойлоп атабы кызым депчи. Анан кой дедим да, ойлодум. Бир нерсени ойлоп таптым. Ушул нерсеге Кудайга миң мертебе тобо ошол нерсе оюма келип калганындачы мен кызыма айта баштадым. Жиним келет да. Урушкун керек. Кээ бирде действительно урушкан моменттер болуп калат. Урушуш керек кээ бир учурдачы. Бирок эч качан балага кол көтөрбөш керек. Эч качан кол көтөрбөш керек да. Анан кийин да жөн эле чаап койдум дешет кээ бир аталарчы. Анын чапканын кызы потом 20 жыл эстеп жүрөт да, 47 жашында да мага келип айтышат. Мен атам ушинтип айтты эле депчи, ушинтип чапты эле депчи. Өмүрүндө бир жолу чапкан, мен ошону эстейм депчи. Андай нерселерди эмне кылабыз?
негизи кол көтөрүп вообще эч кимге не стоит, ни кызга, ни эркек балага. Анан мен кызыма айттым: кызым, мен сени урушуп атканда дагы, мен сага бир нерсени мындай катуу айтып алсам дагы, сен туура кыласыңбы, сен туура эмес кыласыңбы, мен баары бир сени жакшы көрөм. Эмне болбосун, кандай болбосун, канчалык сен мага таарынып турсаң дагы, канчалык менден коркуп турсаң дагы, канчалык мага бир нерсени айта албай атсаң дагы, сен просто главное ошол нерсени билишиң керек. Мен сени жакшы көрөм. Эмне болсо дагы, эмне болуп кетсе дагы, мен үчүн сен күнөөлүү эмессиң. Мен сени кандай эмне болсоң дагы, мен сени бардык эмелериң менен кабыл алам. Ошол учурда анан кийин баягы бир момент болду да, мындай эмете түштү да, кандай десем, баягы чыңалуу азая түштү да. Анан кийин баягы эме консультацияларда ата энелерге көп учурда ушул нерсени айткандан кийин ошо көп ата энелерден отзыв алдым да. Действительно ошол нерсе жетпей атыптыр депчи. Көрсө ушул нерсени айтыш керек экен депчи. Көрдүңөрбү? Биз сомневаться, биз дагы мындай күмөн санай баштабадыкпы? Балам мени жакшы көрөбү же жакшы көрбөйбү? Бунун өзгөрүүсүнүн баары башкача болуп атат депчи. Ошол эле убакта балдар дагы ошондой сомнение болот экен да. Алар да ошентип күмөн санай башташат экен. Мени булар жакшы көрүшөбү же ушундай мени ушунчалык жек көрүшөбү депчи. Көрдүңөрбү? Биз өзүбүздүн гана жагыбыздан карап, анан элестетип сүйлөй берет экенбиз да. Ошол эле убакта бала жакты дагы кичине мындай ошол жактан алардын дагы көз карашын кичине мындай кабыл алып, ошол жактан дагы карасак жакшы болчу да экен. Убагында айтылган ушундай сөздөр аябай көп көйгөйлөрдү да алдына алат экен. Мен жумушта ошол эжем, кесиптеш эжем айтып берет да, ошол өспүрүм курак кызыныкы аябай татаал болгон экен. Анан үйүндө дагы баягы тынч эмес, ар кандай көйгөйлөр жаралып, анан үйүндөгүлөрдүн көйгөйүн чечем деп кызына убактысы жетпей, айтор кызы ушунчалык мындай катуу болуптур өспүрүм курак. Анан карасам дейт, кызым мындай ою түз эмес дейт да, байкасам ою түз эмес, бул өзүн бир нерсе кылып жиберчүдөй абалга келип калыптыр дейт, байкасам. Анан отургузуп алып айттым дейт, эгерде азыр өзүңдү бир нерсе кылсаң, өзүңө кол салсаң, сен билип кой, сен бир адамды эмес, эки адамды өлтүрөсүң. Мен кошо сени менен кетем. Мен сен жок, мага биякта эч нерсе кереги жок деп ушинтип айттым дейт. Ошентип айтсам эле кыз туруп, мен ошону билгеним үчүн эле эч нерсе кыла электин өзүм деп айтыптыр. Көрдүңөрбү? Мына мен жана айтып кеткен нерседе баары бир сен канча ката кетирсең дагы, балаң үчүн сен баары бир авторитетсиң. Бала байкуш эмне кылсын? Анда биздикинде айланайын канча жыл жашаган опыт жок. Алар бул жашоону жаңы эле мынтип эле басып келатышат. Анан биз кантип алардан бизди түшүнгөнүн мындай талап кыла алабыз? Мен ошол нерсеге түшүнбөй калдым да кийинки кездечи. Биз талап кыла албайбыз. Эч кандай талап кыла албайбыз. Биз эң биринчи өзүбүз туура мамиле жасаганды үйрөнөлүчү. Вообще байкап көрсөм, бир 16-18 жашына чейин баланы карап эле мындай бир-эки мүнөт сүйлөшүп эле, ата энеси, үй бүлөсү кандай жашайт, эмне менен жашайт, эмне идеалдары бар, негизи ошону билсе болот да. Кандай условия, кандай эмеде баягы түшүнүктүү болуп калат, баары түшүнүктүү болуп калат да. Аны ойлоп койдум. Чын эле действительно ата эненин проблемасы, көйгөйлөрү однозначно балада билинет да. Бала менен сүйлөшүп атып, ата энесинин үйүндө кандай проблема бар экенин билсе болот да. Ошондуктан мындай мен эч качан балдардын өзү менен эле сүйлөшө бербейм да. Обязательно ата энесин алып келем. Анткени сен бала менен хорошо сүйлөшүп, жакшы маанай кылып, болуптур баарын чечип коесуң. Бирок ошо чечилген бойдон баланы ошону менен көтөрүп кетиш керек да, ошондон ары алып кетиш керек да. Ал кайра эле баягы эле үйүнө барат. Баягы эле обстановкага барат, баягы эле көйгөйлөрдүн үстүнө түшөт. Ошондуктан ата эне менен да сүйлөшүш керек. Мен ошо сиз азыр айтып кетпедиңизби, кайсы бир өткөл курактагы өзүнүн каршылыгын көрсөтпөй калса, кийин өмүр өткүчөктү кайсы бир куракта ошонусу чыгышы мүмкүн экен деп. Анан мен да ошол тууралуу маалыматты окудум эле. Маалымат бар бекен, Бар экен. Мен аны практикаман айтып атпаймынбы? Жок, мен ошол кызыктуу болгон. Мен үчүн да эгерде ошол куракта каршылыгын көрсөтүп калбаса, кийин жашоосунда баягы үй бүлөсүн баардыгы жакшы туруп эле үй бүлөсүн таштап кеткен.
анан эч ким түшүнбөйт, жакшынакай эле туруп эмне болду депчи. Ал кайсы бир деңгээлде ошо бир жерде тура эмес кылгысы келет экен. Анан ошону өткөл куракта баягы ата энесинин карамагында кылып калбаса, кийин чоң жашоодо деле тура эмес иштер көп кылып калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн өткөл курактын каршылык көрсөтүүсүн дагы сүйүүнү менен кабыл алыш керек. Эми кантип сүйүүнү менен кабыл албайсың, бирок ошону туура кабыл алыш керек. Жок, мындай, эгерде ошо нерсени чоң киши, ата эне ошо нерсени түшүнүп алса, азыр өзү түшүнүп алса, мүмкүн азыр элестетсеңер, угуп аткан киши дагы элестетип мындай деп кабыл алып алса, жеңилирээк болуп калат. Баланы түшүнүп калат да. Элестетсеңер, бала мындай чоңоюп атат, гормондор. Гормондор деген, бир мисал айтып берейинби? Гормон деген ушундай эми кандай десем, эркектер түшүнөбү, түшүнбөйбү, аялдар точно түшүнөт да. Эркектер ал нерсени көрүшкөн, бирок мындай бул эмне болуп атат деген бойдон калып калышы мүмкүн да. Мисалы, менин бир курдашым 40-тан өткөндөн кийин баягы канчанчы бир боюна бүтүп, балалуу болом деп, өзү психолог, 2 эмеси бар, 2 диплом, 2 высшее образованиясы бар, абдан мындай сонун кыз. Анан эле баягы боюнда болгондон кийин баягы өзгөрүүлөр боло баштады да. Бул мен эмнеге айтып атам, бул деген жанагы гормондордун гана адамга болгон таасирин айтып атам да. Анан баягы жолдошу менен дагы сүйлөшүп калабыз, баягы курдаштарбыз да. Анан сүйлөшүп калсаң эле вообще сенин подругаңды уже тааныбай калдым депчи. Лишний раз сүйлөбөй да калдым депчи. Анан кийин ал подруга менен, ал кыз менен сүйлөшүп атып, анан кийин баягы бир нерсе жасап атат, анан кийин баягы Эврика, инсайт. Элестетсең дейт. Мен 2 высшее образование менен мындай канча опыт, эмне деген психологмун. Анан мен өзүмдүн гормондорумду башкара албай, эсим болуп атат. Түшүнүп атам, менин күйөөм экенин, баягы ушундай бир момент болду да, күйөөсүн жаман көрүп эле өзүнчө эле эсип болду да, баягы эң башындачы. Анан кийин баягы баары болду, бирок күйөөсүнүн эсинде калды да, баягы эсип болгон бойдончу ушундай болду деген бир эме калды да, опытчы. Анан айтып атпайбы, анан биз кайсалыбызга балдардан, өспүрүмдөрдөн бир нерсе талап кылабыз. Гормон деген это жанагы эме дейт да, мындай кандайча айтсам, цунами дейт да. Бир кичинекей эле бала турат, цунами эмеси толкун келип жөн эле мынтип эле жаап эле кетет. Ал байкуш бир нерсе кылганга деле ал жок. Кантип ошо баладан биз бир нерсе талап кылабыз. Ошо нерсени билип алышыбыз керек да. Бул албетте жанагындай эмес. Жайына коюп кой, каалаганын кылсын эмес. Жок, албетте андай эмес. Бирок сенин талабыңды мындай жылуу, жумшак, сүйүү менен айтса деле болот да. Бала башында кичине баягы каршылыгын көрсөтүп койсун. Сага ошо каршылыгын көрсөтсүн. Мейли башка жакка барып, милицияга түшкүчөктү бир нерсесин баарын баягы чыгарып албайчы. Мүмкүн бирдемени сындырып ийет. Мүмкүн кээ бирде баягы эркек балдардын особенно бар, кетип барат, бирдемени туура эмес айтып койсоң, кетип барат эле бир эмени, дубалды тээп салат же чаап салат, анан биягы сынат, анан на ровном месте бир проблема, дагы бир көйгөй жаратып алышып эле жүрүшөт го. Же баягы күзгүнү сындырып чаап салгандар бар. Ал үчүн албетте сен сүйүнбөйсүң, балам туура кылдың, сен подросток, сен баягы өспүрүм эмес белең деп айтпайсың, албетте. Бирок лучше күзгү сынсынчы, мейличи эми. Чем баланын анан сенин жан дүйнөң сынып, анан кийин бычыранып калгычактычы. Бычыранып эле калып атпайбы? Эмнени гана кылып койбой атат балдарчы? Эмне гана жаман иштерге барып калбай атышат? Балдар деле, кыздар деле кандай компанияларга туш болуп калып атат? Азыр эмне деген жаман эме, мындай коркунучтуу нерселер балдарды күтүп турат. Ошол нерседен ата эне ушунчалык балдарын жакшы көрөт, мынтип баягы өзү билет да, момундай болушу мүмкүн, анан тинтип калышы мүмкүн, мынтип калышы мүмкүн. Биз баягы башыбызга элестетип алып эле ошону кийип жүрөбүз да, момундай болушу мүмкүн. Ошо нерседен ата эне мынтип баланы эметип калайын дейт экен да, коргоп калайынчы деп, мындан да. Биз эсибизге келишибиз керек да. Баарынан коргой албайт экенбиз. Биз эмне кыла алабыз? Биз деген баланы үйрөтө алабыз. И то ошондо да момундай кыл, анан кийин момундай болгондо момундай кылыш керек эмес. Аныбызды булар эметпейт экен, кабыл албайт экен. Момундай болушу мүмкүн экен.
Анан момундай болгондо дегенчи тигилер деген ушундай баягы башка бирөөлөрдө айткансыпчы, тигилер деген ушундай алганда ушундай болушуптур, анан кийин момундай кылып ошо ситуациядан монтип чыгып кетишиптир, элестетсең мындай да болот экен деп өзүң биринчи жолу билгенсип, мындай акырында баягы идиш жуубатып, атайын отургузуп алып эмес, идиш жуубатып бир нерсе кылып атканда кээ бирде бир момент болуп калат го, же бирдеме баягы даярдап атканда, тамак жасап атканда сүйлөшүп каласың го, кээ бир момент мындай акырын ошо моментте мындай баягы тегиз момент болуп турганда ошону айтып коюш керек да. Дагы бир кызыктуу факт бар экен. Эгерде сен өзүң ошол өспүрүм курактын бунтун, каршылыгын көрсөтпөй чоңойгон болсоң, анда өзүңдүн өспүрүм балаңдын ошонусун кабыл албай өзгөчө калчылдак болот экенсиң да. Ошону ушунчалык мен былтыр башталды, мен мындай келип алып баарын айтып аттым да, мен ээ боло албай калдым, мен энеликке мен жетишпей калды. Энеминби же жокмунбу деп. Мен кандай бул деп ушундай атай кылат, атай мени ушу кыйкырсын деп, атай ошого жеткирет деп ушунчалык мындай аябай жаман абалдуу. Анан мен да издене баштадым да, көйгөй мендеби депчи. Мен балким мен туура эмес кылып атам, мен баардыгын кичинеге төрөлгөндөн тартып эле окуп эле атам, ошол кеңештердин баарын колдонгондой кылып атам, колуман келгенин кылып атам, эмнеге бул мага ушуну деп анан изденип маалыматтарды ала баштаганда анан ушул гормондор тууралуу дагы окудум, анан кийин айтып бердим да, сен азыр ушинтип кээде күлүп, кээде ыйлап, кээде өзүң башкара албай калышың мүмкүн. Мен дагы боюмда бар кезинде ушундай болгом. Мен сени түшүнөм. Мен дагы ушинтип жөн эле туруп эле ыйлай берчүмүн. Анан өзүм түшүнчү эмесмин, анан өзүм жиним келчү, жакшынакай туруп эле эмне ыйлап атам деп, өзүм ушинтип жини келчү. Кыжалат болосуң да. Ооба. Жакшынакай туруп эле эмне болуп атам деп өзүм ушинтип түшүнчү эмесмин. Сенде да болобу десем, ойлонуп калды да. Демек мен жалгыз эмес экенмин да, ушундай абалда мен жалгыз эмес, демек башкаларда да бар экен деп. Анан айтайын дегеним, ата эненин маалымдуулугу көп болгон сайын сен жакшыраак кабыл алып баштайт экенсиң ошол өзгөрүүлөрдү. Жеңилирээк. Бул гормон деп коесуң. Бул гормон, бул болсо баягы Өзүн таануу болуп атат. Өзү таануу болуп атат, анан кийин өзүнүн баягы идентичности. Мен киммин? Мен кандаймын? Чачымды мынтип койсом мындай турбайбы? Тигилердики чачы мындай, менин кашым мындай деп баягы өзүн өзү таанып биле баштайт. Анын эмнеси жаман болсун? Ал жакшы да. Ооба, кээ бир учурда кыздар ушундай шумдук кылып боёнушат, балдарыбыз шумдук прическаларды жасашат. Анан карап отуруп ойлойсуң да, ушу кейп менен кантип ишке чыгасың депчи ичиңенчи. Аларга жакшы эле. Анан мен кызым көрсө урушат болуш керек. Аябай көзүн капкара кылып бир момент боёй баштады да. Анан мен карап тим эле чачырайм да жөн элечи. Азыр 16-га чыкты, убакыт өткөндөн кийин азыр мени карап алып, анан ошо сүрөттөр кээ бирде менде сакталып калгандар бар да. Кээ бирде карап алып, мам, ушунду мага эмне айткан жоксуңар? Кейпиң кандай деп, кызым, я говорю, кызым, алтыным, сен мени ошондо угуп аттың беле? Мен сен үйдөн чыгып кетпей, аман эсен мектепке барып келип тынч мындай ар жак бер жак башка нерсени кылып ийбегениңе ыраазы болуп эле боёнмокту боёно берсиң деп жүргөм дедим. Анан көрдүңөрбү? Ошол убакта мен ушинтип урушуп, калчылдап, эмне кылып боёнуп алдың, баягы саксаңдап чачың кантет, анан тиги бу деген сайын канча мен жаман сөздү айтып алмакмын, канча ортобузда ажырым көбөймөк, канча уже көп нерселерин мага унчукпай, балдар эмнеге калп айтат? Баягы сага чынын айткан опасно. Сага чынын айтканга болбойт. Бир жолу чынын айтып көргөн, анан кийин таяк жеген, анан түшүнгөн, или ата энем туура эмес мындай кабыл албай койгон, анан биякта эме калат, буларга чынын айткан болбойт экен. Ошондон ары сенден көп нерсе жашырыла баштайт да. Көп нерсе жашырыла баштайт. Биз ата эне болуп жанагы мен айткандай баарынан баягы эме коргоп калайын дейсиң да. Коргоп калайын десең, кантип коргоп калсаң болот? Бала сенден секрет болбош керек да, баланыкычы. Кантип секрет болбойт? Кантип сага калп айтпаганын биз эме кыла алабыз, баягы ишке ашыра алабыз. Айткандын баарын тең туура кабыл алганды үйрөнүш керек да. Кээ бирде туура жинин келген нерселерди кылып коюшат. Бирок ошо нерсе эртерээк билинип, эртерээк чечилгени жакшы да. Чем сенден жашырып отуруп, анан кийин баягы абдан катуу бир совсем бир проблема көйгөй болуп калачакты эртерээк билип алганыбыз жакшы. Ошондуктан айтып атпаймынбы, көрдүңөрбү? Биз өспүрүмдөр жеринде сүйлөйбүз деп эле, көрдүңөрбү? Кайра бул суроо
ата энелердин өзгөрүүсүнө алып келип атат да. Балаң өзгөрүп атабы? Сен да өзгөргүнүң. Сен да өзгөр. Коркпо. Биздин кандай десем баягы ушу дагы бир абдан чоң тема да, ушу жөнүндө бир мындай ойлонуп жүрөм да, кандай бир эме кылсам депчи, биздин коом менен сүйлөшсөк депчи. Биздин установкаларыбыз, биздин стереотиптерибиз, биз ойлоп көнүп калган көнүмүш ойлордун баарын тең мындай кичине өзгөртүш керек да. Бул көнүмүш нерселерди өзгөртүү деген бул деген баягы кыргыз салтын бузуп, анан сен мындай болуп кал, анан сен мындай абдан эле ачык чачык болуп кет деген сөз эмес. Туура эмес нерселерди өзгөртүшүбүз керек. Ушуга чейин кыргыз эмнеге өзгөрүп келди, мындай жашап келатат. Анткени ушундай экен да, любой кыргыз мындай бир барган жеринен ошо жерди көнүп, ошо жердин цвети менен деле болуп кала алат экен да. Баягы эмелерде болчу, жанагы осьминогдор, жанагы балыктар барго, өңүнө жана игуаналар беле өзгөртүү, адаптация болуп кетет да. Ошо нерсени, эмнеге биз азыр ушундай сонун заман келди? Эмнеге азыр балдарды кичинекейинен биздей эмес, биздей баягы чоңойгондон кийин сындырып эмес, кичинекейинен эле ошондой адаптация болгонго эмнеге үйрөтпөшүбүз керек? Ошол нерсе да. Ошондуктан баланы коргогуң келеби? Балага дос да болуп калбаш керек. Кээ бир ата энелер айтышат, байкайсыңарбы? Менин кызым менен биз деген как подружки, биз достордойбуз депчи. Мен ал нерсени дагы түшүнбөйм да. Ушунча башында баягы биз деле ойлочубуз, кызым дос болот деп, бирок жок, андай болбойт экен. Кызың менен сен дос боло албайт экенсиң. Сен болуптур, кызың менен дос болуп, хорошо ошентип жүрө бер. Анан баягы кызың чоңойгондон кийин бир убакыт келет. Анын өзүнүн жашоосу башталат, өзүнүн баягы башкалар менен болгон мамилелери башталат. Ошол убакта кыз кишиге эне керек. Сен уже подружка болуп калгансың. Подружкаң менен именно эненин кеңеши керек болгон убакыт болуп калат экен да. Ошол убакта сен резко подружкадан кайра мама болуп кала албайсың да. Ошондуктан эне деле баягы абдан эле чектен чыгып кетпей, баягы энелик милдетин, энелик жолду туура мындай, туура баарыбыздыкы эле кээ бирде эмелер болуп кетет, жанагы эмне эле каталар болуп кетет. Кээ бирде чуть мындай басып кетесиң, кичине мындай тескери басып кетиши мүмкүн. Бирок ошо негизи биз баягы сезип турушубуз керек да. Мен энемин, мен момундай туура алышым керек. Мен атамын, мен момундай туура алышым керек дегенчи. Бир эме ар бир ата энеде ошо нерсе бар да. Эгерде баягы каалап төрөлгөн бала болсо, анан баягы негизи эненин атанын өзүнчө бир травмалары болбосочу, травмасы барлар дагы көп болуп атпайбы? Ошон үчүн биздин коомдо действительно жана сиз айтып кеткендей, бала менен ата эненин ортосунда жылуулук жок да көп учурдачы. Көп учурда милдет катары жүрөгүң ооруйт да. Милдет катары, анан бул дагы мунун себеби ушул өспүрүм куракта пик воспоминаний деп коет экен. Өмүр бою эсинде кала турган көп окуяларды унутпайт экен да. Анан кийин ошол каршылыгын көрсөтүп атканда ата энеси келип баягы катуу сөздөрдүн баарын айтканын баягы баласы өмүр бою ошону алып жүрө берет экен. Анан бизде аны эч ким иштеп чыкпайт дагы, аны эч ким айыктырбайт. Ата эне аны унутуп коет деген өзүнүн таарынычы бар. Анан ошо коомубуздагы чынында милдет катары эле бул менин ата энем карашым. Ооба, туура айтасыз. Негизи чын эле ошондой да. Биз жашообузда бизге канча адам туура эмес баа берип же башкача бир нерсе деп айтып коюп көңүлүңдү калтырган көп эле болот да, андайчы. Анын баарын тең эстеп отурбайсың да, анын баары тең мындай как кереги жок нерседей эле баягы память жоготуп кете берет да. Любой даже чоң киши менен сүйлөшсөң, баягы консультациядан 50дөн ашкан киши менен сүйлөшсөң, ата энесинин айтканы эсинде да. Жаман сөз айтканы особенно эсинде да. Чоң киши, сен уже өзүңдүн неберелериң бар, ошону эстеп жүрүшөт да. Жок, мен ата энемди жакшы көрөм деп айтышат, бирок ошондо мындай сөз айтканда магачы, мен чын эле ошондоймун деп өзүмдү действительно мындай колуман эчтеке келбейт деп эле мындай, ооба ошондо мамамдар, атамдар туура эле айттыр, колуңан эчтеке, ошо туура колуман эчтеке келбейт. Дагы бир плюс кошуп койду да. Бияктан дагы бир нерсеси болбой калды. Ооба туура мага айтышпады беле, колуңан эчтеке келбейт, сен вообще безрукий, сен вообще бездарный, эчтекеге сен вообще мындай бирдеме кыла аласың да, бир оңураак деп мындай сүйлөп коюш уже баланы мындай тим эле кесип салып кетип калгандай болуп калат да. Ошону абдан эстеп калат экен да. Бирок ата энеге сүйлөшсөң, алар эсинде жок.
алар менен сүйлөшсөң, мисалы мен уже ал нерсенин баарын тең уже кандай десем, Кудайга шүгүр уже проработала. Анан азыр ошо өзүмдүкү боюнча айтып берейин. Мен баягы өспүрүм кезимде резко өзгөрө баштадым да. Боюм узарып эле, колдорум, буттарым узарып эле. Анан баягы арыктап эле бир непонятный бир нерсе болуп баштадым да. А так өзүмдү мындай жакшынакай эле көрчүмүн да. Анан кийин эле өзгөрүп кеттим. Ошол моментте мамам мага бир көйнөк алып берди да. Анан көйнөк алып берип, анан кийин кийип атып туруп, анан айтты да, шым эле алып берсем болмок. Сага шым эле жарашат. Көйнөк кийгенде колуң дагы непонятно каякта жүрөт, буттарың тарбайып тиякта жүрөт. Мындай, сен түз тура аласыңбы деп ошо мынтип койду да. Ошо көйнөкчү, бүттү мен антип эле жаттым. Аны дагы мындай көпкө чейин баягы билбейм да, баягы өзүңдү мындай ушунчалык некрасивая, ушунчалык сулуу эмес, мындай жакшынакай эмес сезип эле өзүңчө эле бүкүрөйүп эле боюң өскөн сайынчы бүкүрөйүп эле, анан кийин элден жашынып эле мындай азыр мени дагы ушинтип айтып коет деп эле мындай ойлонуп калат экенсиң да. Сиңип калды биякта уже. Убакыт өткөндөн кийин баягы ошонун баарын эстеп, анан мамам 60-тан өтүп калган ал убактардачы. А мен уже деловая болуп атам да. Анан ошол нерсени айтып атпаймынбы? Баягы мамам менен прорабатывать этейин депчи, мам. Ошондо эмнеге мага ушинтип айттыңар эле деп атпаймынбы? Эми ыйлабай эле жөн эле баягы мам каражан алтыным, эмнеге ошондо ушинтип айттыңар десе, мамам чалкасынан кетип атпайбы? Эсинде жок. Мен антип айтышым мүмкүн эмес болчу. Сен как раз, менин агам анан иним бар да, как раз сен запланированный кыз болчусуң. Мен сени антип айтышым вообще мүмкүн эмес болчу. Жалгыз кызым элестет, мен сени ушунчалык атаң экөөбүз жакшы көрчүбүз, анан койчу мен антип айтмам. Я говорю, мам, алтыным, ушинтип айткансыңар. Анан ошондо ойлоп койдум. Бирок мамам молодец. Кирет эме кечирип койчу, мен ошентип айттым беле. Өзү камыр жайып атат. Ушинтип айттым беле. Мам, ушинтип айткансыңар. Кечирип койчу. Мен, сен ушунча жыл ушу нерсени ойлоп жүрдүң беле деп атпайбы? Я говорю, мам, аны деле прям каждый день. Мен монтип, мам, айтты эле деп деле эстебейсиң, говорю. А когда бирөөгө жакпай калып, же бирөө сени мындай, жашсың да бирөө чанып кетсе мындай, ичиңен, аны да айтпады беле, сен тей сулуу эмессиң, сен тей какая-то слишком какая-то боюң узун, анан кийин сен вообще тарбайган, анан бутуңда тигиндей, анан колуңда тигиндей да, туура ошондой эмес беле. Мен ошондойго чын эле татыктуумун да деп ойлогон ойлорду эстедим да. Жок, азыр андай вообще ойлор жок уже, конечно. Но ошо эмнеге айтып атам? Ошо нерсени мына мен мамам менен сүйлөшүп, психология деген ошол атпайбы? Бири-бириңди бетиңди тытпай, жакшылап туруп, мам момундай болуп калган, анан момундай болгон деп айтканда, анан кийин ошо нерсенин баары тең чечилип, мамам дагы өзүн бош сезип, көрдүңбү? Эне дагы бош сезип атат. И мен кыз катары өзүмдү баягы мамам антип деле ойлогон эмес турбайбы деп ошондон кийин, анан кийин баягы 20 канча жашыңан кийин, анан кийин өзүңдү кабыл ала мен эсимде ошо нерсечи, кабыл ала баштаганымды өзүмдүчү. Мен боюм узун турбайбы? Мен жакшынакай турбаймынбы? Мен элге жагат турбаймынбы деген нерселер ошондон кийин келип атпайбы? Көрдүңөрбү? Ата эненин айткан сөзү, ата эненин жакшы көрүп атып эле анан кийин жаман нерсени айтып алгандыгы болуп атат да. Өзү эсинде жок, бирок ата эне ушунчалык жакшы көрөт. Анан ушунчалык оор нерсени айтып коет да, жүрөктү оорутканчы. Өмүр бою анан кийин тиги травма болуп. Ооба, ал травмаңды көтөрүп жүрөсүң жөн элечи, аны калтырып да койбойсуң. Ошо травмаң сен деген элестетсеңер, мен ошо нерсе менен жашап жүрүп, элге жакпайм, тиге да жакпайм, буга да жакпайм деген ойлор кетип атпайбы? Канча кыздарыбыз азыр эгерде байкап келсек, бизде көп киши антип ата энеси менен сүйлөшпөйт. Мам, силер мени монтип айтпадыңар десең, ай, үлүңдү көрөйүндөн башталат да. Жап жаагыңды. Эмне? Мени үйрөтчүдөй болуп калдыңбы? Андай эмес да. Эгерде башынан ушинтип туура сүйлөшкөндү үйрөнсөк, кандай сонун канча көйгөйлөрдү биз жогото алат элек. Канча кыздар мындай жөн эле калып эле лишь бы ата энесинен качыш үчүн үйгө чыкпайт эле. Канча мындай керексиз нерселер бул жашоодо болбойт эле. Канча жанагы преступлениялар, канча жанагы зордук, зомбулук, канча нерсе азаят эле. Ошол эле нерсе эркектерге дагы айтылат да. Сен акмак, сен атаңдай, анан кийин сен андан да жакшы адам боло албайсың, сен шүмшүк, сен колуңан эчтеке келбейт. Мына. Анан деп келип атып эле анан кийин баягы, мен силерге көрсөтөм колуман келбегенин. Ошол эле нерсе кыздарга да, балдарга да таасир этип атпайбы?
Көп адамдар баягы душевно раненый болуп эле баягы психологко барышпайт көбүнчө, баягы ар кайсы эмегеден чыгарышат да. Көкүрөгүндө өмүр бою ошону алып Ал жүрөт, нерсе баары оор бир болуп. калат экен, ал нерсе баары бир калат. Уулдардыкын жакшы мындай өңүлүп карап тааныша элекмин, кыздардыкын көбүрөөк билип калдым. Кыздар өспүрүм куракта мындай жайыраак кыймылдагандай болуп калат экен. Бир нерсе кылганда столдун үстүн мынтип сүрүпчү, анан ал сүрүп бүткүчөктү жөн эле Ал сүрүп бүткүчөктү сен түтөп кетесиң жөн элечи. Жайына коюш керек. Андан кийин мен дагы атасына айтам, бул деген аялдык гормондор Бул чоңоюп атат. Тишиң артынан бурабы. Аялдык гормондор мында азыр көбөйүп атат. Бул деген аялдык эмесин Не миссиясын только аткарып аялдык, атат. там эркектик гормондор дагы да. Жок, жай кыймылдаган ошо аялдын гормону экен да, өзүнүн аялга. А когда баягы жини Ал келип, эркектин баягы гормондору. сүйлөнүү экен баягы тестостерон. Ал гормондор баягы уже бөлүнүп чыгып атышат. Ал деле баягы возрастка жараша да. А бала алар менен эмне кылышын билбейт да. Эми чоң киши билбей атат анан баланы кантип. Ошону мен баягы таанып билгичектим, мен аябай кыжырданычмын да. Аябай ачууланычмын. Жинин келет действительно. Чынында анан түшүнгөндөн кийин, демек бул деген байкуш өзү деле күнөөлүү эмес турбайбы? Бул тиги табиаттын өзгөрүүлөрүнүн курмандыгы болуп аткан турбайбы деп мындай кабыл алып калдым. Ооба кээ бирде ойлойсуң, атайын кылып атат депчи. Да. Атайын кылып атат. Көзүндө турбайбы, мына карачы, каратып туруп жасап атат дешет да. Ошондой болот экен. Бирок баягы ата-энелерге да айтып коелу, бул өспүрүмдөр атайы деле калган эмес экен. Булар өздөрү деле түшүнбөй калат экен эмне болуп атканын. Бул табиаттын мыйзамы, жашоосундагы денесиндеги өзгөрүүлөргө өзү ээ боло албай, баягы колу буту чоң болуп, узарып, денесинде түктөр пайда болуп атат, аны эмне кылышын билбейт, баары өзгөрүп атат, размер одеждасынын баары өзгөрүп атат. Анан бири-бирин салыштыра башташат. Тиги подружкамдын кейпи мындай, анан кийин меники эмнеге андай эмес, анан кийин тигиники мындай, анан меники эмнеге андай эмес, или меники эмнеге мындай болуп атат. Анан мен ошондо кандай болуп? Ошол ойдун баары далай нерсе байкуштарга. Мээсинде аябай көп ойлордун баары, тынчсыздануу, ошо ойдун баары монтип, шуулдап жүрсө, анан кийин сизге качан жооп берет? Ооба да, ошонун баарын ойлоно берип деле булар бат чарчап калат экен да. Анан баягы эч нерсе кылбай эле кечке жатып эле анан чарчадым десе, ого бир жинин келет го. Булар деген ошо ойлоно берип, жашоонун татаалдыгын, анан мен эмне кылам, анан буга окшошпой калдым, анан меники мындай болуп калды деп ошол ойлорду баарын көтөрө албай, ошонун баарын сиңире албай эле анан чарчап калганында ошол экен. Чарчадым дегени ошол экен. Чоңоюш оор да. Действительно оор чоңоюшчу. Анан ата-энелер өзлөрү менен баягы салыштырбаш керек да. Анан башка бир балдар менен да ушул дагы жаман нерсе да. Тигинин баласы дегенчи. Тигинин баласы, көрдүңбү тигинин баласы? ОРТдан сразу тапшырып туруп, бюджетке өтүп кетти. Сен эмне ошончолук мээң жокпу? Эмне биз эмне сага ошончо акча төлөбөй атабызбы? Эмне сен эмне ошондон кемирексиңби? Жо эмне ушунчалык өзүңдү? Анан башталат да. Баланын анын башка жолу бар. Сенин балаңдын жолу башка. Эң сонун. Ушу негизи ушу өспүрүм убакта ата-эне жини келип, чарчап, анан ызгырынып, басып кетпей, баланы колго алып туруп, ошо өзгөрүүсүнүн баарын өзүнө кабыл алып туруп, анан кийин сен өзгөрүп атасың, унча чогуу ушул нерседен өтүп кетебиз деп бала менен кол кармашып эле чоңоюп кетиш керек да. Ошол бала действительно көп нерсени багындыра алат да. Көп чокуларды багындыра алат. Көп нерсени мындай кабыл ала алат. Негизи мындай, кандай десем, эң негизги милдетибиз баланы биз деген баягы мендей, өзүмдөй кылып эмес, баланы бактылуу кылгандай кылып тарбиялаш керек экен да. Сен бактылуу болгонду үйрөн. Аны кантип үйрөтөбүз? Өзүңдү бактылуу кыл. Бала сени карап үйрөнөт. Монтиш керек турбайбы? Баарын тең монтип эле таштап салбай, бала үчүн эмес, жок андай эмес. Эң биринчи өзүң. Андан кийин жолдошуң, эгерде жолдошуң бар болсо, андан кийин балдарың, туугандарың. Негизи мындай, бул эгоизм жөнүндө эмес, өзүңдү таанып билүү жөнүндө да. Мага эмне жагат, мага эмне жакпайт. Мага канчалык расстоянияда мага жакындаса болот. Мага мындай жакындаган болбойт. Мага кандай мамиле кылган жагат. Значит, мен дагы ошондой мамиле кылам деген нерсе башталат да. Биз баягы өзүбүздүн чектерибизди да билбейбиз да. Личный границалардычы, балага ошол нерсени да үйрөтпөй атпайбызбы? Жыныстык тарбия деген ошол эле нерсе, ошо чекти үйрөтөт да.
сенин денеңдеги өзгөрүүлөрдү үйрөтөт. Аны жатып батып эмес, ушундай нерселерди үйрөтөт да. Жыныстык тарбия деген бизде жок кайсы. Ооба. Биздин кыргыз үй бүлөлөрүндө жыныстык тарбия жөнүндө уят, ал жөнүндө сүйлөгөн болбойт деп эле ошол бойдон. Акыры эле барар жери ошо. Бирок жөнүндө сөз айткандан коркобуз да. Бирок действительно ошондой экен. Мен мектепте иштеп жүрдүм. Ата энелер ушинтип айтат да. Асель Таласовна, вы сами, пожалуйста, вы сами поговорите. Түшүндүрүп коюңузчу. Ооба. Не, учителя эмес, мугалимдер эмес, өзүңүз түшүндүрүп коюңузчу депчи. Анан башташат, анан кийин кыздар өзүнчө өтсүн, анан балдар өзүнчө өтсүн деп. Жок, мен принципиально баарын балдар менен кыздарды чогуу өтчүмүн да. Эмнеге? Анткени булар бири-бирине дагы мамилелери өзгөрөт экен да. Мен ошол нерсени канча жыл бою өтүп келатып, действительно өзүмдүн көзүм менен көрдүм да. Ал жерде деген баягы жакшылап мындай туура калп эле гүлүм ишетип, калп эле оо жоктонбой, болгонун болгондой эле мындай, бирок возрастына жараша, баягы эмесине жараша айтып бериш керек экен да. Сен мындай өзгөрүп атасың, анан мындай болуп атат. Анан кийин кээ бирде мектепте биз ал нерселерди айтпайбыз. Кээ бирде сабак өтүп аткан убакта кээ бир кыздардыкы деген эме айыздары башталып калат да. И байкуштар турбайт. Эмне деген давление, эмне деген стресс бул баланыкычы, ушунчалык чыңалып турат. Кээ бирде ойлойсуң, могу кичинекей бала инсульт болуп кетиши мүмкүн депчи, анткени ушунчалык чыңалып турат да. Алгыс турса эле артында баягы эме так калып калган да. Балдар жүгүрүп келет, анан кийин бул эмне деп кээ бирөө билет, кээ бирөө билбейт, кээ бирөө каткырат. Анан жүгүрүп келишет, тиякта момундай болуп атат депчи. Ал менин оюмда ал деген 5-класста болчу. 5-класста келиптир. Анан кийин ушундай нерсе болуп калды да. Анан мен кантип аны эмне өзүнчө кыздарга үйрөтүп, анан балдар уже көрдү аны. Мен азыр кантип аларга өзүнчө кылып айтам? Жок, чогуу эле айтып бердим. Ал деген момундай болот, ал деген мондай, анткени момундай өзгөрүүлөр болот денеде дегенчи. Силер деле монтип баштадыңыз. Ооба, анан кийин балдар өзүлөрү айтып башташат. Ой, эже, мен деген монтип калдым, анан кийин мен өлө тердей баштадым, анан менин терим башкача жыттана баштады. Анан мояктарымда түктөр пайда боло баштады деп, анан кийин баягы балдар андан да ушундуктардын баарын айтып салышат да. Кыздар ооздору ачылып, баягы билбегендер билбей эле отурушат эстери болуп. Или балдар делечи. Бирок ошол нерселерди акырын мындай ал убакта ошо менен эле токтотуп койсо болот. Уже чоңоюп калган балдарга, чоңоюп калган кыздарга уже мындай кичине көбүрөөк айта баштаса болот да. Силер деген анткенге болбойт. Момундай нерсе, если жок дедиби, значит жок деген нерсе. Ооба, мен түшүнөм, сеники момундай өзгөрүүлөр болуп атат. Ооба, түшүнөм. Кээ бирде биз даже ушул нерселердин баарын сүйлөшчүбүз. Балдар бир дагы мындай каткырып хихикать эткендери болгон жок да. Анан бизден бүтүп кеткен балдардын, кыздардын кээ бирде жолугуп калам да ошолордочу. Анан ошолор айтканда ичимен ойлойм да, негизи туура эле болуптур ошол нерсе. Мен жүрөк менен сезип туруп айтасың да ал нерсеничи. Сен балдарга киргенде 8-класстар, 7-класстар, 9-дар отурабы байкайсың да, анан билесиң кандай настроениеде болуп атат, ошолор менен баягы жан дүйнөңдү ошолорго түздөп туруп сүйлөй баштайсың да. Это өзүнчө эле бир медитация сыяктуу да, эгерде чынын айтсамчы. Анан балдар түшүнөт. Ошолор канча жыл бүтүп кеткенден кийин айтышат да, Асель Таласовна, ошол нерсени силер айткан үчүн көп нерседен биз мындай, оказывается, көп нерседен биз эметип калыптырбыз депчи, баягы коргонуп калган. Да, мы от многого защитились деп айтышат да. Ата эне негизи ушул учурда эме да, мындай амортизатор да. Амортизатор. Сен да монтип калчылдап турсаң, бала да калчылдап турса, экөө бири-бирине тийишкенде абдан чоң травмалар, анан авариялар болуп кетет да. Эгерде сен кичине жумшагыраак болуп тур, бала катуу монтип келатканда мындай сага тийгенде сен мындай кичине мындай амортизировать этип, ошону кичине мындай акырын кабыл алып, мындай жеңилирээк, жумшагыраак кылып баягы паденияны кылсаң, ошого жараша анан кийин деп мындай. Бала ошентип чоңойот экен да. Сенин границаларыңды байкайт балачы. Монтип айтсам эмне болор экен азыр? Эгерде монтип салсам эмне болор экен депчи. Бардык эле мектептерде сиздей психологдор жок да. Жок. Анан кийин көбүнчө аймактарда дагы ата энелер менен балдардын ортосунда бул табу тема. Мектепте Коркушат жүрүшкөндө. Адистер жок. Анан ошол кезде сиз ата энелерге кандай кеңеш берет элеңиз? Эмне деп сүйлөшүш керек, эмне деп айтыш керек? Мисалы үчүн мына кыз турат алдыңызда. Кызың менен эмне деп сүйлөшүшүң керек? Негизи кызың менен, кандай десем, кызың менен балаң менен деле бала чоңоюп келатканда
кичине чоңоюп келатканда эле биз балабыз эркектин дагы өзгөрүүлөрүн байкайбыз, ата эне кыздардын да өзгөрүүлөрүн байкай баштайбыз. Ошол нерселерди өзгөргүчөөк деле эртерээк айта башташ керек да. Мындай чоңойгондо деген мындай болот. Бирок отургузуп алып атайын официально эмес, бир нерсе кылып атып анан кийин момундай болушу мүмкүн, анан кийин момундай болот, анан кийин момундай өзгөрүүлөр болот сенин денеңде, анан кийин кээ бирде мындай өзүнчө эле жиниң келип эле, өзүнчө эле ызырынып эле, өзүнчө эле ушинте баштайсың мүмкүн, а кээ бирөөнүкү андай болбойт, кээ бирөөнүкү мындай болот деп мындай акырын. Бирок сен любой учурда сен билишиң керек, мен сени абдан жакшы көрөм. Сен мен үчүн абдан кымбат, эң кымбат адамсың. Силер балдарың көп болсо баарына тең ушинтип айтасың да. Анан кийин сени эч ким тийгенге акысы жок. Эч ким сени тийгенге акысы жок. Деп туруп анан кийин өзүң кызыңды чаап койсоң, же балаңды кызың ойлойт, авторитетный бирөө болсо мени тийсе болот экен. А кызың көзүндө авторитет ким болуп калат? Это чоң суроо да. Бир эркек авторитет болуп калышы мүмкүн. Ал тийсе болот экен дегендейчи. Башка бирөөлөргө авторитет болуп аткан эркек или башка бирөөлөргө авторитет болуп аткан бир адам, ал мени тийсе болот экен деген көз караш пайда болуп калат да. Ошондуктан сен ушинтип айттыңбы? Айтканга жараша ар бир сөзүңө жоопкерчилик мойнуңа алышың керек да. Эч ким тийбейт дедиңби, значит, сенин да тийгенге акың жок. Неге биз неге баланы сабайбыз, неге баланы чабабыз? Прям ушунчалык жиниң келип кеттиби да? Эң биринчи, мен өзүмдү башкара албайм деген сөз. Экинчи, баланы мен өзүмдүн личный нерсем катары көрөм. Үчүнчүсү, негизгиси, бала мага жооп кайтара албайт. Почему жанагы эркектер аялдарды сабашат, аялдарга кол көтөрүп алат? Анткени алар билет, мага жооп бере албайт, мага туруштук кыла албайт. Бүттү. Ошолор деле туура тарбияласа болот да. Биздики көрдүңөрбү? Бала деп коебуз. Көп нерсе өзүбүздөн да. Өзүбүздү биринчи тарбиялашыбыз керек болуп атпайбы? Баладан мурунчу. Бирок бала эң негизгиси, эркек балага да айтыш керек, сени да эч ким тийгенге акысы жок. Анткени азыр айтылбаган көп эле нерселер болуп атат. Эркектерди деле, эркек балдарды деле зордуктаган учурлар көп. Да, көп учурда алар чыкпай калат. Бизде да жана сиз айткандай табуированный темалар да буларчы. Бирок ал нерсе деле көп. Не только кыздарды гана эмес да. Ошондуктан айтыш керек да аларга делечи, эч ким сени тийгенге акысы жок. Кармаганга тийгенге акысы жок. Но и сенин дагы ата эне катары баланы урганга, сабаганга, даже тилдегенге акың жок да. Алың барбы? Үйрөт. Акырын үйрөт. Бала чоңойгондо сага ыраазы болот. Какыс кокус кылып койсо эчтеке болбойт. Бул мурун ошондой экен да. Азыр какыс кокус кылсаң теге туура эмес нерселерге кетип калып атпайбы? Же ата энесин азыр мен ушул нерсени көп байкай баштадым. Карабай эле басып кеткендер көп да. Мен топурак салганга да келбейм дегендер көп болуп атат да. Мен ушул нерсеге таң калып жүргөм да. Ойлоп көрсөм, эмнеге таң калам? Анткени деген убагында бир топ кечирилгис сөздөр айтылган экен да. Ушунчалык кечирилгис сөздөр айтылат. Эми ал сөздөрдү кечирип деле койушу мүмкүн болчу, бирок ал жаш болчу. Ошо жаш кезинде ошо нерселер ушундай айтылган. Ошо менен эле кете берген да балдарчы. Анан баягы ата энеси өткөндөн кийин мүмкүн алар баягы жилет этип калышат, я там, может, мен эметмекмин деп. Кээ бирөө жилет этпейт да. Кээ бирөө ошо менен эле кетип калып атышпайбы? Действительно келбей койгондор да болупатпайбы? Баягы көп адамдар мындай бизде коомдо ойлошот, жок, эчтеке өзгөргөн жок деп. Абдан көп өзгөрүүлөр болуп атат да азырчы. Жакшы жакка дагы, жаман жакка дагы өзгөрүүлөр көп болуп атат да. Анан баягы психология десе эле, баягы кечке эле позитивный психология боло бербей, баары эле күлкүмүштүү боло бербей, анан баягы кыргыздын, баягы өзүбүздүн, баягы наркыбызды все равно мындай кандай десем, мен Кыргызстанда жөн эле просто психология болушун каалабайт болчумун да. Кыргызстандын, мне кажется, өзүнчө бир мындай кандай десем, ушундай нерсе ойлонуп жүрөм да, мындай бир восточная психология болуш керек да. Биздин баягы бизге жарашкандай, биздин мындай биздин мамилелерди баягы туура кылгандай, анан ошо кыргыздар кабыл ала тургандай, ачык чачык эмес, мындай орундуу мындай бир психология керек болуп атат да. Бизге адаптивный болгончу. Ошол нерсени ойлонуп жүрөм да, кандай ошону кылыш керек депчи. Ойлор көп.
чынында сонун болмок ошол сиздин оюңуз ишке ашсын. Негизи биздин бүгүнкү маекте жыйынтыктай келсек, өспүрүм курактын өзүнүн баскычтары, өзүнүн миссиясы болот экен. Бул биринчиси самоидентификация дедик, бул өзүн таануу, ошол эле өзүн билүү, өзүн кабыл алуу, бул өзүнө өзү кызыгуусу, күзгүгө көп карануусу ошол менен түшүндүрүлөт экен. Анан экинчи бул сепарация, ата энеден алыстоо. Бул баягы ата энесине каяша айтканы, алыстап, сөзүн укпай, жада калса баягы бул деле бирок гипотеза экен, эч кандай мындай далили жок, бирок дал ушул ата энеге кыздын жыты атасына, баланын жыты энесине өзгөчө жагымсыз болот экен. Бул табияттан ошондой берилген деп айтышат да. Анткени ошол миссияны, ошол ажыратууну, алыстатууну баягы ишке ашыруу үчүн. Бул закон ченемдүү нерсе. Закон ченемдүү, мыйзам ченемдүү. Ошентип дагы балаң сага мындай көбүрөөк жаныңан алысыраак болсун деп калат экенсиң. Бул ошо сепарациянын дагы өзүнүн миссиясы экен. Анан жыныстык жетилүү, ошо жыныстык жетилүү, ушул 3 баскычтын биз ата эне катары көтөрө билишибиз керек экен, ошол тууралуу маалымдуулуу болуп, анан жана айтып кетчү нерсе, сепарация деген нерседен коркпош керек. Бала алыстап кетип калбайт экен. Кайра эле келет экен. Кайра эле баягы мышыктай болгон ласковый кызың кайра эле келет экен жаныңачы. Канча убакыт керек ошол? Аябай эме тема болот а. Бир 3 жыл, 2-3 жыл. Лучше ошо сен балаң паспорт ала элек убакта, кызың паспорт ала элек убакта, кызың көз алдыңда болуп турганда, ошо нерселердин баарын мейли өзгөрүп алсынчы, мейли ошентип алсынчы. Мен полностью кабыл алам да ошонусунчу. Ошол нерсеге биз баягы баш ийип мындай ошо нерсеге эме карашыбыз керек экен да, кабыл алышыбыз керек экен. Ошондой убакта гана баягы балаң дагы жакшы чоңойот экен, акырын чоңоюп кетет. Анан карасаң эле өзү эле сабагына өзү эле барып, өзү эле оокатын жасап, өзү эле үйүңдү жыйнап, акыры сендей болуп кыймылдай баштайт экен дагычы. Анан акыры эле сенин жаныңа келет экен. Акыры эле айтат экен аягындачы, мам ошондо мага эмне айткан жоксуңар момундай нерселерди. Анан кээ бирде бир нерсени эстетсең, эстетпегилечи, мен анда вообще мен эмес болчумун деп башташат экен да. Анан ойлоп коесуң, ал нерсе үчүн дагы кабатыр болбош керек. Бала баары бир акыры эле жаныңа келет да, баягы эмоционально баягы жаныңа кайра келет. Ал нерседен коркпош керек. Алыстап атабы? Бул табият. Алыстап атабы? Акырындан алыстасын. Алыстаганды үйрөтүш керек балага дагычы. Туура алыстаганды үйрөтүш керек. Бул абдан туура нерсе да. Негизи эле мүмкүн ал өзүнчө баягы мамиле түзө баштаганда дагы ушул нерсебиз абдан жардам берет да. Биз канчалык жакшы, туура кабыл алып сүйлөгөндү үйрөнсөк, анан аңкылдаган баягы катуу жаман мамиле кылган адам менен сенин балаң мамиле түзбөй калат да. Анткени ал ошондой башка нерсеге көнгөн. Ал деген ошентип сүйлөшүп, любой көйгөйдү сүйлөшүп туруп чечип көнгөн болот да. Көрдүңөрбү, биз азыр туура сүйлөшүп бала менен анын келерки эмки жашоосуна баягы өзүнүн мамилелерин, өзүнүн үй бүлөсүн күткөнгө даярдап калып атпайбызбы? Ошондо эмнени үйрөтөсүң сен? Ошондо эме момундай өзгөрүүлөр болот эле деп анда айта албайсың да. Ошого чейин ал уже даяр болуп калат да, өзү билип калат. Мүмкүн көп нерсени сүйлөшпөй каласыңар. Ал деле боло берет. Коркпош керек да. Ата эне болуш бала менен кошо чоңойот экенсиң да. Кыскасы бул курак утурумдук, кыйынчылыктары убактылуу эле. Азыр баягы кош бойлуу кезинде келиндер чарчут болуп ыйлап, анан күлүп калганда күйөөлөр азыр кабыл алып калды байкашымча. Бул өтүп кетет деп чыдап коеюн, төрөгөндөн өтүп кетет дешет. Эркектер азыр жана ПМСке деле унчукпай калышпады. Түшүнүп калышты. Түшүнүктүү дешет. Бул деле маалымдуулуктун ошо жогорулаганы да. Ошол сыяктуу эле өспүрүм курактын дагы ушундай кыйынчылыктарын дагы маалымдуулук аркылуу, анан сабырдуулук менен чыдап, сүйүү менен чыдап баарыбыз аман өтүп алалы. Ошо күч кубат. Биз дагы кийинки чыгарылыштарда адистер менен да башка темаларды ачканга аракет кылабыз. Көрүшкөнчө бул каналга катталыңыздар. Сиздерге кызык болгон темаларды комментарийге жазыңыздар. Сиздердин суроолорго да жооп тапканга аракет кылабыз. Сизге чоң рахмат. Аман болуңуз, ийгилик сизге.